Асалбекова Бурул, сен өткен күзде менің видеома шықтың әле. Bir Назира деген келінді крупный сумма алдап шыққансың видеоға. Ошо менің видеоман соң төлей баштапсың аға. Ошол эле мезгилде дагы төртөн алмапсың. Эми ошонун дагы бирөөсүнө төлөп башта. Мисалы, Канай менен Дилфузанын баласын Америкага кетирем деп ошентип ала бергенсиң, акча 60.000 доллар, анан дагы канча доллар айтып тур. Үйлөрүн койдуруп анын башага 420.000 долларга жыккансың. Банка койдуруп, акча алдырып. Ошол эле кезде эмне буларды үйсүз көчөдө калтыргансың, темселеп көчөдө жүрүшөт, машинада жашап. Бирөөнүн үйүн бузуп, эмне өз балаңды үйлүү кылайын дедиңби? Мына азыр мен сүйлөп өтөр замат фотографияң чыгат. Балаңды үйлөнтүп атасың. Уят да, Масалбекова Бурул. Анан буларга ар кайсы султон айтат экенсиң. Мына финанс кредит банктан мына 30.000 доллар алгантан мен силерден кутулам деп бир адрес айтышар. Огонбаева 138 деген. Аяққа барса бир жөн эле үй экен. Ар кайсынын башын бир айтып, шылтоо айтып, айтыр кутулуп кеткан экенсиң. Бир немесе доорунат экенсиң. Мен деген ошо Бакиевдин кишилери мына деп каякта бир бандиттерди ортого салып, азыркы бийликтеги фамилияларды айтат экенсиң. Голосовой записьтериң бар. Эгер дагы эле болбой мою толгоп, еще мага каршы иштеп видео чыгардым деп. Ана дагы бирдеме кылчусуң, ошол эмкиде ошол кайсы фамилияларды айтып атканыңды ошол менен чыгарып коем, уктуңбу? Менде бүт записьтериң бар. Мына ошол дала кишинин миллиондорун алып алган, бербей жүргөн, кээ төлөп аткан Бурул Масалбекованын фотографиясын көрүп алгыла. Ана көрүп алгыла.